Туугандар, ассаламу алейкум. Жалпы Нуркей YouTube каналының көрүүчүлөрү. Так, туугандар, бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2019-жылкы 1.6 автомат коробкада. Историясында 1-2 ДТП'сы бар экен. Алмашкан детальдар боюнча айтып коеюн. Передний бампер, водительский эшик китайский коюлуптур, туугандар. Анан документи боюнча лицензия жакында чыгат, Азыр Москвада регистрация маселесин улам кирди чыкты маселеси жаралды. Бул маселени биз чечебиз. Сиздерге Москва шаарындагы ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси без пересадка. Өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Биздин дерек метро Хажуковская. Байланыш номерлер: Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 24 saat boyu кызматтабыз. Бир жуманын тегереги чыгат деп атат. Анан без ограничения страховкасы менен экен. Алып эле сразу ишке чыгасыздар. Жакында эле Тулага оформление болуптур, 71. Учурда кышкы дөңгөлөктөр менен ветровиктер бар жогу жакшы. Баасы боюнча айтып коеюн, туугандар, 780 миң дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Карап көрөсүздөр, туугандар. Анан арткы бамперде мындай кемчилиги бар экен. Калган жагы тегерек жетип таза. Анан крылосунда дагы подушка безопасность боюнча, туугандар, атып кетиптир. Аны үстүн жөн эле жабып коюптур. Анан историясын текшерип көрөсүздөр. Историясын текшерип көрүп, анан көңүлүңүздөргө туура келсе, машинени сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жерде комплектация комфорт, полный электропакет болот, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, чехолдору боюнча жакшы, подсветка, Ева коврик. Так, мультируль, круиз контроль бар экен, дополнительно койдуруптур. Пробеги 154.838 дейт. Бул жагында ноосун алып эле тура элчи. Корректировка фара, датчик давления шина и антизанос бар экен. Өзүнүн штатный махону болот, кондиционер и бул жакта зимний пакет болот. Анан автомат коробка, подлокотниктери бар. Чехолдор боюнча, Ева коврик боюнча көрүп атасыздар. Мотор жагын ачып бериң, тууган. Мына арткы салон. Арт жагын көрөйүнчү, арт жагында эмнелер бар. Крышка багажникте ачылган. Так, ошо артынан да историясынан ДТП чыгат болуш керек. Эме да жасалган, оң жак крыло. Текшерип көрөсүздөр, туугандар. Казан жагы. Охо. Туган, 780-га бир аз кымбатыраак болуп калат. Мен сизге ачыгын айтып коеюн. Ортодо калган машина экен, а? Ортодо, нашу тууганыбыз кандай? Реальный бааны койбойлубу? Тугандар, өзүңүздөр баа бериңиздерчи. Ортодо калып кеткен машина экен, арткы казаны, алды дагы. Мына алмашканбы мына экран? Экран алмашкан эмеспи? Арттан урганда жакшы эле удар болгон экен, артыга дагы жетип келиптир, а? Мына крылодон байкасаңыздар болот. Мындай кылайлы, туугандар. Машинанын реальный баасы 700-дүн тегереги, плюс-минус коебуз. Өзүңүздөр бааны бере бересиздер. Машина жаккан болсо, бирок эми жасатыптыр. Арт жагын эми андай деле жасаткан эмес, түздөп эле койгон. Алды жагынан дагы эми экранга жетпеген болсо эми болгон ушу бампер алмаштыр. Анан капоттун крышкасынан байкасак болот. Азыр капотту дагы көрсөтөбүз. Мына крыло өзүнүкү. Мына крыло дагы родной өзүнүкү. Капотту жабың эле. Мотор жакта жалып жок. Капотту жабың эле. Капот өзүнүкү же алмашканбы? Алмашкан. Капот алмашыптыр, а? Капот алмашкан. Мына туугандар. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр, 700 миңдин тегереги. Эми плюс-минус сүйлөшөсүздөр. Может 720, может дагы карап көрөсүздөр, сүйлөшүп көрөсүздөр. 780 дедик эле, ал артыны көргөндөн кийин бир аз туура эле баабы? Баалы сүйлөштүк, тууган. Эми баягы ыраазы болуп берсе, ошол акчаны сизге дагы жакшы нерселерге буйройт. Алган адам дагы, сиз дагы ыраазы болуп берсеңиз, алган адам дагы жакшылыктарга иштетет машина. Мына ушундай, туугандар, видеонун темасында тууганыбыздын номери болот. 2019 1.6 автомат коробкада. Мен ойлойм, реальный эле баа деп. 700 плюс-минус болгондо.